Саламатсыздарбы урматтуу подписчиктер. Бүгүн бизде конокто интервью берүүчү Бөлмөлай айым. Аты затына жараша биздин партнерубуз, Виеда компаниянын партнеру. Бөлмөлай, сиз эмне жумуш менен алексиз? Бир аз өзүңүз айтып кетсеңиз. Менин атым Мөлмөлай. 33 жаштамын. Медицина тармагында 10 жылдан бери алектенемин, жумуш жасайм. 3 жыл мурда Турция мамлекетине барып, квалификациябызды көтөрүп келгенбиз. Анестезистка болуп бул жерде Ошмун мамлекеттик университетинин клиникасында анестезистка болуп иштеймин. Өтө сонун кесип. 3 баланын энесимин. Семейный жактагы, жумуштагы баарын алып кетип атасыз. Аябай жакшы, сонун. Ушул компания, Виеда компанияга келгениңизге канча болду? 7-8 ай болуп калды. 7-8 ай болуп калды. Ошону башында эстеп баштаганыңызда мындай элесиңизди алып көрүңүз. Биринчи партнер менен договор кылып, партнерду чакырып компанияга, сиз өзүңүз командаңызды түзгөнсүз. Ошондо партнеруңузду чакырганда сизде кандай оорчулуктар болду? Биринчи айткан партнеруңуз эле дал сизге кошулуп издеп, колдоп келдиби? Же бир аз кыйыныраак болдубу? Биринчи командага адам кылыш кандай болду? Бир аз айтып кетсеңиз, ошол башкы кандай кыйынчылыктар менен. Өзү бул компанияга келген Айпери Махмудовнун аркасынан келгенмин. Экөөбүз чогуу ошондой эле медицина тармагында иштегенбиз. Ал УЗИСКа эле, мен операционный блокто эле чогуу достук мамилебиз да бар эле. Мага бир айтканда Дагы эле бар. Мага башында айтканда эле мага жакты, же башкачасын айтып берди. Сразу эле кошулам деген ниет пайда болду. Мен ойлойм, ал учурда бир аз көбүрөөк сенде колдоо болду окшойт деп ойлойм. Себеби ишенип туруп анан колдоо болду да. Ошон үчүн даже ойлонбой башка нерсе кылбайлы, кошулуп макул ошол ишти чараны кылып көрөлү деп баштагансың. Рахмат. Сага. Менде дагы билбейм, в дальнейшем кандай болот деген да ой болгон эмес да. Значит, Айпери Махмудовна кирген болсо, все, уже доверие бар болгондуктан, значит, боло турган иш. Кандай болот, эмне болот, партнерду кантип чакырат, андай ой болгон эмес менде. Анан биринчи партнерго келсек, партнер кандай болуп калды? Мен чакырганды билгенмин. Чындыгында партнер чакырганмын. Мындай эле үстүртөн эле түшүндүргөнмүн. Потому что мен маркетингди укканмын. Бир сыйра эле Виеда компаниясы жөнүндө укканмын. Толук өзүмдүн маалыматым жок болгон. Биринчи партнерымду айтып бере албайм да, билбейм өзүм толук. Ошондой эле кайра эле Айпери Махмудовнага кайрылганбыз. Ал биринчи жакшына түшүндүргөндө эле анан мен түшүндүм ал компания кандай экенин, анан кызыга баштадым. Ошо. Бирок тез арада эле айтып кетким келет, тез арада эле команда түзгөнсүң. Аябай ошол нерсе менен сыймыктанам. Бир жуманын ичинде степ алып, бир жуманын ичинде эле команда түзгөн. Бул чоң жетишкендик. Аракет аябай жакшы. Өтө баалайбыз сени компанияда. Сендей адамдар бар экенине сыймыктанабыз. Өзүңдүн аураңды эле, адамдарга мамилең деле аябай жакшы. Анан мүнөз боюнча суроо болсок, ушул компанияга киргенде кандай мүнөзүң өзгөрүлдү же кандай мүнөз кошулду характериңде да? Мен мүнөзүм боюнча суроо берилди. Бир ишти, мисалы үчүн, тез эле бүтүрүп койгонго, Натыйжа тез бат чыгыш керек. бат чыгыш керек болгон. Бир нерсени алсам, аягына сразу бат эле чыгып калат элем. Бирок бул компанияда андай болгон жок. Адамдар менен иштешиш, адамдарга өтө эле мындай, кантип айтсам, Ишеним. өзүңдөй көрөт экенсиң адамдардычы. Бул деле бат кылат депчи. Бирок андай эмес экен. Адамдар баары да бирдей болбойт экен. Туура. 5 кол тең эмес да. 5 кол тең эмес экен. Адамдарга айтып десең деле кээ биргилери вообще башка нерсени сүйлөп, Башка жолго салып атат деп ишенишпейт. Кантип айтсам, адамдарды өтө бул компанияда эркелеп чакырганга туура келет экен. Чындыгындачы. Өзүнө ишенген, өзүнүн баягы, кантип айтсам, өзүгө ишенген адамды гана бул компанияга чакырып, бул компанияга иште эмес, бул компаниядан мындай наслаждение алыш үчүн деп атам да мен өзүмчү. Потому что иштейсиң, окружениең пайда болот. Баягы аялдар көп жерде энергияң да чоңоет экен. Өзүңдүн мүнөзүң толук башкача болуп баштайт экен да. Мисалы үчүн биз медицина тармагында постоянно эле бир режимге түшүп калганбыз. Бизде ответственность толук болуш керек. Биз компьютер менен, биз график менен болушубуз керек.
так аткарышыбыз керек, постоянно начеку болушубуз керек. А бул компаниядан мен бир мындай кантип айтам, расслабление алдым да, энергия алдым, аялдар менен сүйлөштүм. Биз бир эле рутинада болсо бул жерде ар кандай эмоциялар алат экенсиң, ар кандай адамдар менен түшүнүк кылат экенсиң. Башка чөйрөдөгү башка тармагың өсүп өнүгөт да, мындай гүлдөйт, мындайча айткандачы. Бир эле жумуш менен элек эмес, башка женский энергетический жагың дагы гүлдөйт, өсөт. Ал аялдар көп чөйрөдө, туура аялдар чөйрөдө ал өнүгүп өсөт. Анысы туура. Ошо жагы сонун. Партнерлорубуз менен деле мисалы үчүн башка болсо дагы бири-бирине жардам берейин, бири-бирине ушуну поддержка кылып коеюн, бул да өсүп кетсин деген бир башкача энергия бар экен да. Жалгыздыкты сезбейсиң да бул жакта. Бул медицина тармагында сен өзүңө ишенишиң керек да. Мисалы үчүн Өзүң билимиңе. Сен өзүң билишиң керек, өзүң кылышың керек да. Сен бирөөгө барып жардам сурай албайсың. Мисалы үчүнчү. Бул жерде сен билбей калсаң, сен наставниктериң сени жөн жалгыз калтырып койбойт экен да. Наставниктериң обязательно сага жардам берет экен, кол сунат экен, токтой сен мына жерде кетип атасың, бул жака жүрсөң более жакшыраак болот, сен жеңилирээк кетесиң. Билбейм, мен өзүм Аябай сонун жыйынтыктарга келипсиң, аябай сонун жыйынтыктар. мен өздөрүм такыр эле бөлөк допусли болуп эле калдым. Апгрейд болупсуң да, мощный апгрейд болупсуң. Билмей ушул компанияда кайсы продукция, сен фаворит, любимый бир продукциясы бар да, партнерлор. Сенин фаворит продукцияң кайсы? Меники, мен өзүм анестезистка болуп иштегендиктен биз эми бутта турабыз, көп басабыз дегендей, операцияларыбыз долгий болот, тез болот дегендей. 8 саат, 12 саатка чейин болуп кетет. Мага стелькиси жакты. Стелькинин жакшы жагы, у меня, мен уже байкай баштаганмын, мына желкелерим түшүп, остеохондрозум пайда болду эле, белдерим тез ооруп, буттарым ооруп, ошолордон өзү бир аз кыйналып жүрөт элем да. Ошол стелькини кийгенден кийин операцияга киресиң, бирок анчалык эле баягы тяжесть жок да. Желкеңден бирөө басып тургандай эле болуп эле кыйналып эле операциядан чыккыча прям ыйлагың келип кетет эле да. Ошол нерсе жок болду да менде. Көчөдө басканыңда деле мынтип бүкүрөйүп албай эмес, постоянно өзүң контролировать этесиң да, стельки кийбегенде. Стелькини кийгениңде сен желкең өзү эле мынтип тартылып калат экен, түзүлүп калат экен да. Ордуна келип. Аябай сонун биздин бестселлер продукция. Көбүнүн көзү жеткен, аябай мындай бесценный кадырына аябай жеткен партнерлорубуз көп, адамдарыбыз көп. Стельки аябай чындап сонун продукт. Бизде интервьюда меймандан подарок бар. Белек, эң сонун комментарийге белек ар дайым берилет. Сенден кандай белек күтсө болот биздин подписчиктер? Мен эми кыздарга, аялдарга, мисалы үчүн ушундай эле ден соолукка байланыштуу иште иштегендигим үчүн прокладка подарка кылайын. Прокладканын жакшы жактары өтө көп экен, чындыгында. Мен өзүм колдонуп атам, башкасына дагы сунуштайт элем ошону. Аял киши биринчи женский жагын караш керек дегендей, ден соолук биринчи ошол жагынан. Ошого прокладка берем. Эң сонун белек. Бул кандай оңойчулук менен эле бир комментарий менен ошондой сонун продукция алса болот. Активныйраак катышыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Бөлмөлай убактыңды бөлүп келгениң үчүн чоң рахмат. Аябай сонун маек болду. Тушаңы бөлүп, бардыгы менен жарыя кылып, ушуларга бардык подписчиктерге, элдерге айтканың үчүн чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз, өсүп өнүгөр, тынч бол, аман бол. Рахмат. Сизерге дагы.